май өндүргөн ишканаларды давайте 1 жылга салыктан бошотойлу. Колдойлу аларды. 1 жыл, 2 жыл салыктан бошотойлу. Ушул өсүмдүк майын өндүрүүчү биздин жергиликтүү ишканаларга жеңилдик болсун. Конкурентоспособность болсун. Сырттан келген май менен алар ошолор өндүргөндө эртең эл ошол өзүбүздүн өндүргөн ата мекендик өсүмдүк майын сатып алганга жакшы шарт түзүлсүн. Сырьёну сатып алуу боюнча дагы ошол азыр биздин дыйкандар ошону сепсе, күзүндө бизде сатып алуу, алар сатуу боюнча дагы сбытта маселе болуп. Өкмөттүн азыркы учурдагы негизги милдеттери орто мөөнөткө багытталууга тийиш. Аларга эмнелер кирет? Аларга эң биринчиси бул ички дуң продукцияны кескин көбөйтүү, жакырчылыкты реалдуу кыскартуу, ар бир үй бүлөнүн кирешесин көбөйтүү, инвестициялык климатты жакшыртуу, аларга болгон мамилени оңдоо. Андан кийинкиси мына чакан жана орто бизнести колдоо, реалдуу шарттарды түзүп берүү. Өкмөттүн иши кагаз үчүн эмес, мен ойлойм, элибиз үчүн болуш керек. Ошондуктан көзгө көрүнө турган, элге сезиле турган иш-чаралар аткарылууга тийиш деп эсептейм. Эгерде дары 10 сом турса, аны Москвада Farm Plus или X Plus деп компания түзөт экен. Бул жерде X деген компания. 10 сом турган дарыны 40 сом деп жазат. Бул жака келгенде 50 сомдон сатып атат. Мына баягы күнү конкреттүү дарыларды карадык, туурабы? Бүгүнкү күндө почти 100% дары без НДС кирип атат. Бирок дары арзандадыбы? Ошон үчүн мен ойлоп атам, анда НДСти киргизели. 10 сомдон алган дарысын 10 сом деп көрсөтсүн. НДС төлөсүн 12%. И бюджетке да түшөт. Элге да арзан келет дары. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бүгүн 17 март, Москва шаарынан ысык салам. Назым Эрикбей заправка мына Газпром нефть. Аны Эрикбей сиздерге кичине маалымат катары жанагы кээ бир көрө албаган ичтарларга түшүндүрмө бере кетели. Москва шаарында бензин баасы мына мончадан. Көрдүңүздөр да? Москва шаарында нефть болбосо, ушул Россиядан чыгат, баасы анда бул жактыкы ушундай болуп атса, саткан бизге кандай болмок эле? Мына, дайыр жолу көрүп койгула баасын. Мына, 17 март бүгүн. Ушул Россия өзү нефть чыгарып жатып, ана баасы ушундай болот. Мисалы, Бишкектен деле товар алсаң, айылга жеткенче 200 сом кошулуп атпайбы, туурабы? Анан жана түшүнбөй эле ызылдап көрө албаган мына Садыр Нуркожоевич келди, ушинтип атат, анан Садыр келди, мынтип атат дебей, бул дүйнө жүзүндө болуп аткан нерсе. Ушуну туура кабыл алгыла буюрса, современ иншалла оңолот деген ой тилектебиз. Жөндөн жөн кыйкырып өкүрө бербестен кыргыз элин кичине сабырдуураак болгула. Тигине. Ошол бардыңыздарга салам Москва шаарынан.